ошо шайлоого аттанам деген саясатчылар өздөрү деле мойнуна алып жаткандай да. Эгерде бул жагын эске ала турган болсок, анда бүтүн Кыргызстан партиясынын потенциалы кандай, чама чаркы? Бүтүн Кыргызстан Кудайга шүгүр эң бай партия. Себеп биздин таянганыбыз жараткан анан касиеттүү Кыргызстандын калкы. Калктан өткөн байлык жок. Алар элге таяна албайт. Алар эл ишенимине ээ боло албайт. Алар коркот. Ошондуктан акча менен деп баардык нерсени шайтандын оюнуна салып акча менен жасайбыз дейт. Ошон үчүн миңдеп кишилерди чакырып алып улак берип атат. Биздин элибизде кызык экен да, улак деп койсо эле ошого жетеби, жетпейби, бирдемеси минип алып эле барып эле карап тура берет экен да. Анан алар ойлойт, биз 10 000 киши катышкан улак бердик. Эми караңыз. Манас көчөсүндө жүрөсүзбү, Абдрахманов көчөсүндө жүрөсүзбү, Чүй проспекти менен кетесизби? Карасаңыз илинип турат, көздөрүнүн жашын агызып. Балам 5 жашта, 7 жашта, 11 жашта бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп калды, аккан болуп калды, каражат жардам бергиле, акча жардам бергиле деп. Ошол баймын деп асманды тиреп атам деген партиялар 10 сом бербейт. Себеп аларда мээр катып бүткөн. Алар байлыктын кулу. Адам эки түргө бөлүнөт. Бирөө байлыктын артынан кууйт, эси ооп, шайтан болуп, а бирөөлөрдүн артынан байлык өзү кууйт. Мына ошол ыйлап аткан, боздоп аткан, сыздап аткан канча жетим жесирлер бар. Ошолорго көмөк бербейт, өмүрүндө бербейт. А 5тен машина сайып, батир сайып, анан эчен топоздорду, төөлөрдү сайып, топуратып 2 сааттын ичинде чаңга чачат. Бирок адамга жардам бербейт. Эгерде ошондой азаматтар болгон болсо, баары топтолуп келип, улагыңды башыңа тартасың байланайын. Эмне кыласың? Бирөөнүн чекеси жарылып атат, бирөөнүн колу сынды, бирөөнүн буту сынды, бирөөлөр сөгүштү, натыйжада бир канча ушундай кызуу нерселер болгон жердин ичинде шайтан жүрөт. Ал сөзсүз чабыштырат. Ошого кеткен каражатыңды айланайын келип туруп ыйлап аткан бир жетимдин көз жашын сүртүп башынан сылап койсоң, акыретиңе керемет бир пайда келтирбейт белең азамат. Бир ыйлап жаткан кемпирдин келип көз жашын сүртүп койсоң, сен сооп таппайсың азамат. Жок, аларга 10 сом да бербейт. Миллиондорду чачат. Эмне үчүн? Мени таанып алгыла, мени көргүлө. Мен ушундай кыйын болуп калдым. Эртең саясатка баратам. Сен улак тартып келип, ошол жерде мыйзамды жаза албайсың го садаган. Эл өзү да түшүнүш керек. Улакчынын баарын депутат кылып, соодагердин баарын депутат кылып, дүйнөгө маскарабызды чыгарып, не деген мыйзамдарды жазгандарын угуп келе атабыз, көрүп атабыз. Көзүбүздү көтөрүп, бөтөн өлкөдө кыргызмын деп айткандан уялып калдык го. А ошолордун баарын көтөрүп келаткан ким? Ошол улакчылар, ошол соодагерлер, ошол базарчылар, ошол араккорлор, ошол арак сатып, темир сатып, тезек сатып, терек сатып, эми бир силкинип, ойгонуп, тазалануу бул коомдун милдети. Демек, негизги таянычыңыздар бул эл, электорат экен. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан эң бай партия. Себеп өткөн президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоосун айтайын, мен Жээнбековго айтпадым, мына алдыңда отурганын бүт баары 6 миллион сомдон турат деп. 6 миллион сомдук депутаттар. Баарынын короткон акчасыны 120-га чачсаң 6 миллиондон туура келди. Алар 6 миллиондон чачып, Кыргызстанды миллиардтаган акча менен сызга отургузуп атат. Эл түшүнүш керек ушуну. Бүгүнкү алган акчаң эртең өзүңдүн мойнуңа илмек болуп илинээрин билиш керек. Баягы балыкчыларда булар балык туткандай кылып туруп акырын таштап коет. Сен жуттуң, жутаарың менен кекиртектен илинди. Ушуну түшүнгөн коом келгенде, коом тазаланат. Өзгөрөбүз. А бизге Кудайга шүгүр, эч бир акча сарптабай, себеп акча болбогондуктан эмес, болгон кезде дагы сарптабайбыз. Биз баягы арам тамак берип, аларды дагы өзүбүздү дагы күнөөгө тарткыбыз келбейт.
молдолор, аалымдар айтып атпайбы? Шайлоодогу алып жеген акчаң менен өз ичиңе өзүң от толтурасың, чок толтурасың деп. Биз ошол акыреттен коркобуз. Мына дүйнөнүн кызыкчылыгы жок бизге. Эгер акчасыз шайлоо, таза шайлоо, адилеттүү шайлоо, адамдык шайлоо өтө турган болсо, бүтүн Кыргызстандагы бүтүндөй партиялардын ичинен эң бай партия, Кудайга шүгүр. Себеп биздин таянарыбыз, дагы бир жолу айтам, бир да партия биз сыяктуу элге таяна албайт. Алардын ишенген акча.